Башкы прокуратура Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Бабановго карата кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу аталган ведомствонун сайтына жарыяланды. Билдирмеге караганда, кылмыш жаза кодексинин конституциялык түзүмдү күч менен басып алууга чакырык жасоо жана улуттар аралык расалык же диний кастыкты козутуу беренелери боюнча кылмыш иши козголду. Тергөөгө чейинки текшерүү иштеринин натыйжасында Өмүрбек Бабанов президенттик кызматка талапкер катары шайлоо алдындагы үгүт иштеринин жүрүшүндө 2017 жылдын 28 сентябрында Ош шаарынын Амир Темир кичи районунун жашоочулары негизинен өзбек тектүүлөр менен жолугушкан учурда алардын добушун алуу максатында өзбектердин укугу тебеленип жатканын, мамлекеттик органдар тараптан басымга кабылганын, улуттук теңсиздик бардыгын айтып, буга каршы жигердүү күрөшүүгө чакырганы аныкталды деп айтылат маалыматта. Комплекстүү филологиялык саясий экспертиза Өмүрбек Бабановду ачык билдирүүлөрү улут аралык кастыкты козутуу, элди провокацияга чакыруу, азыркы бийликке баш ийбөө жана кулатууга багытталганын аныктаган. Ал эми мамлекеттик соттук эксперттик кызматы депутаттын айткандары тууралуу интернетте жарыяланган маалыматтар монтаждалбаганын тастыктаган. Учурда кылмыш иши УКМКга өткөрүлүп берилди.